Tacikistan boyunca yemi mına Tacikistan'a ötөбүз. Так, Tacikistan'a ötkөндө Tacikistan менен туура маселелер али чечилелек. Tacikistanda негизги маселелердин бири бул анклав Варух болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Анклав Варух боюнча биз Тажикстанга өзүбүздүн эки өзүбүздүн сунушубузду бердик. Эки сунушубузду бердик. Биринчи сунушубуз ушул анклавды биз мыйзамдуу турду ченейбиз. Границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мындан ары. Границасын ченеп токтотобуз дагы, бирок анклавга өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана оштобу кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланып өтө турган, Аксайды айланып Варухка кире турган. Так? Эгер алардын ошо тегерегин чечсек, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер, андан дагы катуураак биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушул Варухту бизге таштаса 12.300 гектар бекен ушул тегерегинде. 12.000 гектар тегерегинде жер. Биз 12.000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек. Анклавды чечсек, калаган вопростор чечилет.